Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmattu cemaat, urmattu aksakallar, urmattu ağayıneler, Kuday Taala namazlarımızды kabul kılsın. Anan bardıq berip atkan Allah Taala'nın bizge berip atkan nimetlerin sanap büt albayız. Oşo nimetlerдің içinde oşo bizdin dinimiz nimet, imanımız nimet, en çoğun nimet. Urmattu bir tuğandar, bizdin өлкөбүздө ушундай дин эркиндиги бар, мындай экинчи өлкө таппайсың. Бирок ошо кээ бир эркиндиктин кээ бир учурларда чегинен да чыгып кетип атабыз бир туугандар. Бул нерсени дайыма мойнубузга алалы. Келгенде ушу мечиттерибизге келгенде мечиттерибиздин адептери бар экен. Бардыгыбыз ушул жерге намаз окуйбуз, ушул жерге Алла Таалага жалынабыз деп келип атабыз. Мечит эмне деген жер? Мечит бул Алла Тааланын үйү. Бұл жерге Алла Таалаға жалынып жалбарғаны келебиз. Алла Таалаға зикир кылалы деп келебиз. Ушул жерде отуруп Кур'ан-ы Карим окуйм. Ушул жерде бири-бирибизге амир бил маруф кылып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарабыз деп келебиз. Ушул жерден кыжаалатчылык жүрөгүмө толгон кайгы, кыжаалатчылыкты Алла Таалаға төгөмүн, ошол жерден жардам сурайм деп келебиз. Мечит деген ушул жер. Мечит деген ва май юаззим шаираллах فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Кимде-ким Алла Тааланын ыйык кылып, Алла Таала сыйлап койгон жерлерде сый урмат кылуу бул жүрөктөрдүн такыбалыгынан дейт. Жүрөгүндө такыбасы бар, Кудайдан корккон адам Алла Тааланын эң ушу менин үйүм деп койгон жерлерде сый урмат кылалы, урматтуу бир туугандар. Келгендерибизде илгери биз бала чак учурларыбызда ушу бир 4-5 аксакал болот эле мечитте. Ошо кишилер ушу балдардын бардыгын тарбиялап коет эле. Урматтуу жаштар, бардык ушу динибизде да аксакалдарды урмат кылуу деген нерсени такыр унутуп калбайлы. Акыркы кезде ар ким өзүнчө шейх болуп, ар ким өзүнчө аалым болуп кетти. Аалым болуп ошо илимиң дүнүйөгө батпай атса да аксакал деп кой, эч нерсе болбойсуң, урматтуу бир туугандар. Ушул жерлерге келгенде урматтуу бир туугандарыбыз, кээ бир учурларда мечитти келип алып, ушакканага айлантып атабыз. Ушул жерде отуруп алып, ар жерде күбүрөгөн, шыбыраган, саясатты сүйлөгөн, анекдот сүйлөп, күлүп отурган, бирин чагымчылык кылып аткан, бардыгыңардан сураныч, бири-бирибизди тыялы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман раа минкум мункаран фалюгаййирху биядих, фаин лам ястати' фа билисаних, фаин лам ястати' фа биқалбих, ва залика аضعфул иман." Кимде-ким силер араңарда бир мункар, Алла Таалага жакпай турган, Алланы нааразы кыла турган ишти көргөн болсо колу менен кайтарсын. Ага күчүгө жетпесе тили менен айтып кайтарсын. Ага да күчү жетпесе жүрөгүнөн жаман көрсүн. Бирок жүрөгү менен жаман көрүп коюу бул имандын эң алсыздыгы дейт. Урматтуу бир тууган, биз мункар деп көчөлөрдө кайдагы биз алыбыз келбеген нерсеничи интернеттин жылдызы болгубуз келип калды кээ бир учурларда. Жөн эле туруп ушу жөн эле күйүп аткан киши, жалындап аткан киши болуп интернеттен сүйлөгөндөн мурун колубузда келбей турган нерсени, колубузда келген ушу мечитке келгендерди, анча-мынча нерселерди биз бири-бирибизди тыйып, сүйлөйсүңбү? Мечитке келдиңби? Кур'ан окуп отур. Мечитке келдиңби? Дуа кылып отур. Бири-бириңди даават кыл, жакшы сөз сүйлө. Бул жер ушаккана эмес сага. Бул жер саясат сүйлөй турган жер эмес. Анекдот сүйлөй турган жер эмес, күлкүнүн жер эмес деп бири-бирибизге айталы, урматтуу бир туугандар. Эгер чегибизден чыга бере турган болсок, Кудай Таала ушу бергенди берген Алла Таала алгандан да жакшыраак алып коет. Биз өзүбүзгө эч убакытта ишенбейли, карасаңыздар, аалымдарыбыз ушундай дейт: "Сенин атаң падыша болсо дагы" дейт. "Энең ушу хан бийке болсо дагы, бирок ошого болгон ыйманыңды, мынтип ошого болгон ишеничиңди мен кандай кыйынчылык болсо да куткарып алат, менин сөзүм сөз болот деген ишеничиңди 99%га алып барып токтотконду үйрөн" дейт. Ар жагын 100%, аркы 100% Алла Тааладан деп бил деген. Биз кээ бир учурларда бизде эркиндик, бизде ошо толуп кеттик, миңдегенбиз, биздин мечиттерибиз көп деп ошону мактанчылыкка айланткан учурларыбыз да болуп келип атат, урматтуу бир тууган. Эгер туура мечиттерибиз менен мактаналы, кана келиңиздерчи, Багымдатта ушу жерде толуп турсунчу. Кажерге барсаң эле ушу Багымдатта 4 киши, 5 киши анан келип алып туруп, анан ушу ар кайсы нерселерди сүйлөп атабыз. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн адептерибизди,
Aksakaldar, bu yerlerge gelgen ulular, bir-biribizdi tarbiyalap, kazakeler, bir-biribizdi uqqan uçurlardan bir jakşılıkka barabız. Intımak bar yerlerde Allah Taala bir köp berekelerdi beret. Oşonu hiç vakıtta unutbaylı, urmatlı bir togandar namazlarınızlarda kabul kılsın. Allah Taalam meçitleribizge gelgende, uşu meçitlerde duabız kabul bolup, meçitlerge Allah Taalaga jakındap, uşu meçitge gelatkanda bir koozdonup giyinip, koozdonup atır sevinip, uşu жерди sıylap, uşu жерди urmattap gele turgan Kuday Taala sezimlerde ahır biribizge nasip kılgan bolsun. Bardığınızlardan üy bileňizlerge tınçylyk, amançylyk, jaşaňyzlarga Kudayım bereke bersin. Wassalamu aleykum ve rahmetullah.